Бекмамбет Осмонов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университеті, Жалал-Абад колледжі. Экономика юридикалық бөлімінің тарих предметінің оқытушысы Тайшынова Атыргүл Казыхановна. Сабақтың темасы Қырғызстан Қоқан хандығының мезгілінде. Сабақтың мақсаты Қоқан хандығының пайда болушу жана өнүгүшү. Кыргыз элинин Қоқан хандығынын баскынчылык саясатына каршы күрөшү. Қоқан хандығынын начарлашынын себептери. Күтүлүүчү натыйжалары. Қоқан хандығына пайда болушу жана өнүгүшү тууралуу талкуулайбыз. Кыргыз элинин Қоқан хандығынын баскынчылык саясатына каршы күрөшүн тарыхый булактарга таянып далилдейбиз. Қоқан хандығынын начарлашын себептерин анализдейбиз. Сабагыбызды башталардын алдында биз азыр силер менен мезгил сызыгы менен иштөө аркылуу өтүлгөн темалар менен бүгүнкү темага ой жүгүртөбүз. Караханилер кагандыгынын экиге бөлүнүшүнө атылак салгылашуусун кошсок, кайсы дата келип чыгат? Сунга салгылашуусуна Караханилердин Саманилерди каратып алуусуну кошсок, кайсы дата келип чыгат? Кыргыз АССР келип чыгат. Кыргыз АССРнин түзүлүшүнөн кытайлыктардын Даван мамлекетине жасаган эки жортугун кемитсек, темага тиешелүү дагы бир дата келип чыгат. Жобу 751 жылга кошобуз 1070 жылды барабар 1821 жыл болот. Башкача айтканда, кетмен төбөлүк кыргыздарды кокондуктардын каратылышы. Экинчиси 710 жылга кошобуз 999 жылды барабар 1709 жыл болот. Башкача айтканда, Қоқан хандығынын негизделиши. Үчүнчү 1926 жылга кемитебиз биздин заманга чейин 101 жылды барабар 125 жыл болот. Башкача айтканда, Қоқан хандығынын чүйлүк кыргыздарды каратуусу. Қоқан хандығынын орношу 10-кылымдын башында Бухара эмирлигинен Фергана өрөөнүндө Қоқан хандыгы бөлүнүп чыккан. 1709 жылы Мин династиясынан чыккан Шахрух би тарабынан негизделген. Санжыра боюнча Айтылуу Бабурдун урпактарынан болгон. Кокондун башкаруучулары ата жагынан Тимуриттер, эне жагынан Миндер болуп чыгышат. Шахрух бийден баштап көчмөн элдерге таандык. Ката салт боюнча ак кийизге отургузуу аркылуу хандыкка көтөрүлгөн. 1709-1800 жылдары бий Алим хандан тартып хан деп атала баштаган. 18-кылымдын башында Хоженттин бийлөөчүсү Кыргыздын чоң багыш уурусунан чыккан Акбото бий болгондугу тарыхый булактардан маалым. Ал Шахрухтун Зейнеп деген кызына үйлөнүп, Қоқан амирлигинин негиздөөчүсүнүн күйөө баласы болгон. Көчмөндөрдүн салтында күчтүү бийлөөчү гана башка бий атаандашынын кызыны аялдыкка алуусу шарт экендигине маалым. Мындан биз Шахруктун бийликке келишине Акбото бийдин чоң жардамы тийгендигини божомолдосок болот. 1709-1800 жылдары өкүм сүргөн Қоқан хандыгынын өнүгүүсү 3 дорго бөлүнөт. Биринчи дор 1709-1800 жылдары Қоқан мамлекетинин түптөлүшү. Экинчиси 1800-1840 жылдары Қоқан хандыгынын өнүгүү жана гүлдөө мезгили. Үчүнчүсү 1842-1876 жылдары Қоқан мамлекеттигинин
социалдык кризистердин күчөлүшү жана хандыктын кулашы. Кыргыз Союзу Кубат бий 18-кылымдын экинчи жарымында Фергана өрөөнүндө жашаган кыргыз уруларынын төбөлү кол башчы, саясий ишмер, кушчу урусунан чыккан бий. Кокон башкаруусу Абд ал-Каримдин мезгилинде жунгарлардын баскынчылыгына каршы биргелешип сокку уруу үчүн Кокон бийликтери Кубат бий башында турган кыргыздар менен союз түзүп, аларды Ферганадан кууп чыккан. Кокон хандыгы Эрдене бий башкара баштаган кезде орто төбөгө ээ болуу максатында ал кыргыз бийлери менен өнөктөш болууга аракеттенип, мына ушул кырдаалда Кубат бий негизги ролду ойноп, тарыхый булактардын айтылгандай Кубат бий кыргыздардын падышасы аталып, өз алдынча башкаруучу катары жеке пайдасы үчүн тигил же бул башкаруучу менен каалаганда достошуп же ажырашып турган. Кокон хандары жана Кытай императору Кубат бийдин пикири менен эсептешкен. Тарыхый инсан Ажибей 18-кылымдын экинчи жарымында саясий ишмер, алай Фергана аймагындагы саясий окуяларга жигердүү катышкан кыргыз төбөлдөрүнүн бири. Адегене уруусунун Баргы уругунан 1759-жылы июнь айында Ажибей баш болгон 4 кыргыз бий Кокон шаарыны бийлеген. Ирдана бий менен тышкы душмандарга каршы бирге болууга багытталган достук келишим түзгөндүгү жөнүндө айтылат. 1759-жылы сентябрь айында Ажибейдин конуштарына Кытай императорунун элчиси Доктан келип, ага Кытай империясы менен саясий дипломатиялык жана соода-саттык келишим түзүү жөнүндө чакырык, жарнама жана Кытай мөөрүнү тапшырган. Кыргыздардын Кокондук элсине каршы күрөшүнүн биринчи этабы 1832-жылы Тайлак Батыр жана бир тууганы жетекчилик менен башталып, бирок ийгиликсиз аяктаган. Кокондун 7000 аскери аз кыргыз колуну жеңип алып, элди салык төлөөгө мажбурлаган. Нарын кыргыздарынын Коконго каршы күрөшүнүн экинчи этабы Мадалы хандын Тайлак Батырды түткүндөө үчүн Арап башында турган аскер 500 сарбаз жиберүүдөн баштаган. Сарбаз деген жөө аскерлер, ал эми атчан аскерлерди сыйпайлар дешкен. Тайлак Батыр сарбаздарды Тогустородогу Бычан жайлоосунан тосуп алып, салгылашта жеңип чыккан. Тайлак Батырдын күрөшүнүн 3-чү этабы 18-кылымдын 30-жылдарынын аягына туура келет. Мадалы хан Туркистан тараптагы казактын Эдиге төрөсү менен келишип, аны көп кошун менен жабдып, Тайлак Батырга каршы аттанышкан. Эдиге Таласты чаап, өлкөммөктү ашып Сусамырга келет. Тайлак Батыр Акталадагы Басыз, Чоро уруларынан кол жыйнап, Эдиге менен Сусамырдын Дупан Кечүү деген жеринде беттешет. Бул урушта да Тайлак Батыр жеңип чыккан. Кокон хандыгындагы ич ара чыр-чатактар, хандыктын начарлашы. Кокон хандыгы бирдиктүү мамлекет болгону менен феодалдык бытырандылыктын белгилери сакталган. Бийлик үчүн тынымсыз күрөш, такты талашуу болгон. 1842-жылы Мадалы ханга каршы козголоң чыккан. Бухаранын эмири Насрулла көп аскери менен Коконду ээлейт. Мадалы ханды өлүм жазасына тартып, Коконду Бухара эмиратына кошулду деп жарыялаган. Кыргыз Кыпчак феодалдары Алим хандын энисинин уулу Шералынын хандыкка көтөрүү жөнүндө чечимге келишкен. Шералын хандыкка көтөрүүдө кыргыз феодалдары
Нүсүп би, Жедигер урусунун бийлеген Нарбото манап, Ажыбек Датка, Жан Карачы манап зор роль ойногон. Орто үчүн чыр-чатактын учурунда Нүсүп мин башынын Кыпчак төбөлү Мусурманкулду айлакердик менен шайлатып салган. Мусурманкул Кокон хандыгындагы Кыргыз менен Кыпчактардын таасирдүү төбөлү хандыкта аталык. Мусурманкул Кетмен төбөлү кыргыздардын жэни, ошол эле учурда күйөө баласы болгондуктан аны кыргыз төбөлдөрдүн бир тобу жактаган. 1843-жылы Мусурманкул менен Шады Датканын ортодогу күтүүнүн натыйжасында айтылуу Нүсүп би өлтүрүлүп, Шаралы хандын бийлигини Мусурманкул иш жүзүндө өз колуна топтогон. Мусурманкул Кудаярды өзүнүн кызына үйлөнтүп, өз таасирин бекемдеген. Кудаярдын энеси Жаркын Айым кыргыз кызы болгондуктан кыргыз феодалдары менен байланышын үзгөн эмес. Кыргыз Кыпчак феодалдарына таянып, 1880-жылы Кудаярдын иниси Малабек тактыга келген. 19-кылымдагы чачылган кыргыз элинин тарыхын окуу менен бүгүнкү күндө да кыргыз элин биримдикке, ынтымакка чакыруу менен сиздерди Манас дастандагы бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп жатат кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет деген сөздөр менен жыйынтыктагым келет. Үй тапшырма. Кластер түзүп келебиз. 1. Табылды Батырдын кластери. 2. Ош аймагында кыргыздардын көтөрүлүшү. 3. Кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшүнүн тарыхый мааниси. 2. Тапшырмабыз тарыхый инсандар. Вендин диаграммасын түзүп келүү. Кубат би менен Ажы бийдин диаграммасыны эки тарабынын өзгөчөлүктөрүн жазасыңар, ортосуна окшоштуктарын жазасыңар. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат.